Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сот процессине Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жоомарт Сапарбаев көрсөтмө берди. Ал 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин кеңешчиси болуп иштеп турган. Апрель-май айларында өлкөдө эң кыйын абал болуп жаткан. Конституциянын жаңы редакциясын эртерээк кабыл алыш үчүн Өмүрбек Текебаев эртең мененки 8ден түнкү саат 12-ге чейин иштечү. Мен ар дайым жанында болгом дейт экс-депутат. Хронологию сказать затрудняюсь, но 13 мая вроде бы Росзакона проводила срочное собрание вроде бы. 13 мая также у нас было конституционное совещание, но и был еще, если не ошибаюсь, круглый стол. Да, круглый стол проводился международными организациями, потому что в тот период они именно помогали нам технически в проведении конституционного совещания. Ишке жолтоо болбош үчүн Өмүрбек Текебаев кеңешчилерине конституцияга тиешеси жок адамдарды киргизбөө буйругун берген. Ошондо мен Текебаевка келген ар бир адамдын келген максатын сурап киргизип жаткам. Леонид Маевский, Алексей Модин деген адамдарды көргөн дагы эмесмин дейт Жоомарт Сапарбаев. Учитывая, что я сидел в приемной Өмүрбек Текебаевича в тот период, то есть все люди, которые заходили, они заходили через меня. Почему так запомнили, почему вы так считаете, что именно они не заходили? Ну, во-первых, для протокола я должен сказать, в тот период у меня было четкое указание от Өмүрбека Текебаевича: никого не пускать, кто не имеет отношения к нему, кто не имеет отношения к конституционному совещанию. То есть автоматически мы вырезали всех, кто был из бизнеса и кто не имел отношения к описанию Конституции. Это во-первых. Во-вторых, зрительная память хорошая. Если бы они были когда-нибудь, я бы их запомнил. Сот процессинде Алексей Модин 2010-жылы жолугушуу болгон деген иш бөлмө тууралуу дагы суроо берилди. Мен бир нерсени айта алам. Тергөө учурунда Модин көргөзгөн иш бөлмөдө Өмүрбек Текебаев отурган эмес. Бул ошол учурда Алмазбек Атамбаев отурган иш бөлмөгө көбүрөөк окшоп турат, деди ал. Кимдин кабинети деп айта албайм, бирок мен бир нерсе айта алам, ал биздин кабинет эмес болчу. Мен жана Өмүрбек Текебаев отурган кабинет эмес. Мен аны так айта алам да. Эми биз башка кабинеттерге кирип жүрдүк. Ошо Атамбаевдин кабинетине окшош деп. Ооба. Бир четинен окшош кетет экен, бирок Модин көргөзүп аткан кабинет ал биздин кабинетибиз болчу да. Ал жагынан ошо режиссерлор, сценаристтер бир аз катачылык кетирип койгон да, жок дегенде такта болсо болмок экен. Анткени мен түшүнгөнүм Модин азыркы отурган вице-премьердин кабинетин көргөзүп атат да. А биз болсо жөнөкөй депутаттын кабинетинде отурабыз. Ошондой эле Жоомарт Сапарбаев мурдагы кесиптеши Өмүрбек Абдрахмановго кыскача мүнөздөмө берип кетти. Ата Мекен партиясынын арты менен депутат болуп келгенден аз убакыт өтпөй эле фракция мүчөлөрүнүн бардыгы менен урушуп чыкты. Кийин көпчүлүк депутаттардын сунушу менен фракциядан чыгарылган. Ошондон бери Өмүрбек Текебаевди жамандап жүрөт, деди Жоомарт Сапарбаев. Ал эми тергөө учурунда Өмүрбек Текебаевга каршы көрсөтмө берген Өмүрбек Абдрахмановдун байбичеси Бейил Айдакеева сотко келбей койду. Анын чет өлкөгө чыгып кеткени тууралуу маалыматты прокурордун суранычы менен сот окуп берди. Бейил Айдакеева жакшы адам экендигин Өмүрбек Текебаев мурдагы маектеринде айтканы бар. Тергөөчүлөр көрсөтмөнү кандай шартта, кантип алганы белгисиз. Сотко келип Өмүрбек Текебаевга жала жапканга Бейил Айдакееванын абийири жол бербей койду көрүнөт. Ошондой эле айыптоочу тараптын бир нече күбөсү сотко келбей коюшту. Кылмыш ишинде аты аталган адамдар такыр эле чакырылаптыр. Жактоочулар ошол адамдардын бардыгын сотко алып келүү талабын коюшту. Куат Калбекович жакшы айтты. Мен да ошого толук кошулат элем. Калптын иши калп деген болот да. Багы калп канчалык даярдабасын, ал калп бир жерден мүдүрүлөт же бир жерден чыгат, анан жана күбөлөрдүн келбей калып атканы, ошондой ар кандай жанагы кайчылаш суроолорду берген убакта калп киши өзүн жоготуп, чындыкты айтып алат. Ошондуктан ошол жерде дагы ошол чындыкты айтып, өзүмдүн мурунку сөздөрүн калпка чыгарып койбош үчүн качып кетип атат. Аны ал багы сокурга деле көрүнүп турат дегендей эле кеп да. Ал учурда айрым бийликчил массалык маалымат каражаттары Өмүрбек Текебаевдин сентябрь айында Москвага учканы тууралуу маалымат таратып, коомчулукту чаташтыруу аракетин көрүшүүдө. Леонид Маевский ТВ маегинде Өмүрбек Текебаев 2010-жылдын июль айында Москвага келип мага жолуккан деп айткан. Мы ехали с аэропорта Шереметьево, было достаточно, как было лето, была пробка, и добраться до центра города было достаточно проблематично, и дорога нас заняла там более часа. Жактоочулар Өмүрбек Текебаев 2010-жылдын июль айында Норвегиянын Осло шаарында жүргөнүн документтер жана паспорттогу мөөрлөр менен тастыктап беришкен. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы Москва шаарына барган. Бирок Маевский айткан июль айында эмес, сентябрь айында барган. Бул тууралуу жактоочулар башынан бери эле айтып келишет. Ошол иш сапарында Справедливая Россия парламенттик фракциясынын жетекчиси Николай Левичев менен жолугушуу болгону азыркыга чейин партиянын сайтында илинип турат. Эми айрым маалымат каражаттары ошол сентябрь айындагы учкандыгы тууралуу маалыматты жарыялап, анын
Маевскийдин айткандарына алып барып жабыштырууга аракет кылышууда. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.